Assalamu alaikum. Amansızdarбы? Кайрадан ар шемби күнү Ош Бишкек телекөпүрө аркылуу Актаңдайдан алтын комуз байгесине арналган тандоо туру уланып жатат. Дагы эле сиздерге ошол конокторду тааныштырып коеюн. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, эл тердин ардагери, Түрксой эл аралык уюмунун сыйлыгынын ээси, Ош шаарынын ардактуу атуулу Байыш Төлөнов, Калыстар тобунун мүчөсү, дагы бир Калыстар тобунун мүчөсү, белгилүү кино режиссер, белгилүү жомокчу, Ош мамлекеттик университетинин кино академиясынын мугалими Токтош Абыкеев. Ал эми бүгүн биздин конокто жаш төкмө Иса Жолчуев, дагы бир конокторубуз бүгүн келмек. Бишкек шаарында мына Шекербектин жанында мен айта кетейин, бүгүн биздин айтылуу Майра Керим кызынын шакирти Жыпар Кожокеева келмек. Ошондой эле биздин Кытай жергесинен келип бизде Кыргызстанда жашап иштеп элибизге белгилүү болуп калган төкмө Мамбет Токто Орозо уулу келмек. Алар белгилүү себептер менен келе албай калышты. Жыпарды атайын ошол ооруканадан врач уруксат бербептир. Ден соолук тилейбиз Жыпарга. Ал эми Мамбет Токтого болсо ага дагы чыгармачыл ийгилик каалайбыз. Эми азыр күркүрөгөн күзгө жакындап аябай ушул саратанды мезгили кетип аткан мезгилде тойлор көп, той топур көп, чамасы тойдон колу бошобой калды окшойт. Ошентсе да Шекербек амансыңбы? Жаныңда мына кыргыз элибизге белгилүү дагы бир төкмө бүгүн мына ыса менен айтыша турган, кадимки корголду ачып бере турган Чыңгыз Кожошев биздин залкар инсандардын жанында отурат. Шекербек, сөз кезеге сага берейин анда. Арбаңыздар, урматтуу телекөрөрмандар, Жети Дубан кыргыз журтчулугу, мына ушул айтышты сүйгөн күйөрмандар, абдан эле агабыз айтып кеткенде ушул Актаңдай теле долбоорундагы алтын комуз байгесине арналган ушул тандоо туру өтүп жатат. Бүгүн 9-10 жуптар, мына 10 жуп деп айталы, эми келе турган берки акындар келе албай калыптыр. Ошентсе дагы бүгүнкү биздин борборубуз Бишкек шаарындагы студиябызда кыргыз илимине эмгек сиңирген ишмер, ошол түркология профессору, окумуштуу түрколог Калыстар тобунун төрагасы Кадыралы Коңкоев агабыз башынан бери өзү ушул баардыгын баам салып, керек болсо айтыш ыр бүткөндөн кийин кайра үйгө барып дагы бир сыйра текшерип карап, кара кылдык как жарып келатат. Ал эми Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, белгилүү акын эжекебиз Бүбайша Арстанбекова, мына ошол бул киши да башынан бери ушул эч бир ар бир күндө калбай келип ушул акындардын кандай экенин, керек болсо акыл насаатын айтып, теманы момундай кылып, ырдагыла деп өзүнүн кеңештерин айтып келатат. Анан эми Бүбайш эже бүгүн кезекти сизге берели. Ошол өткөн акындардын упайын, анан өзүңүздүн оюңузду ушу телекөрөрмандарга айтып кетсеңиз. Кутман кеч, урматтуу акындар, калыстар, телекөрүүчүлөр. Биз өткөн айтышта Абдуманап Каныбаев агайыбыз, Ырыскелди Темирбердиев деген жигитибиз экөө абдан жакшы айтыш болду. Бул жерде белгилеп кетчү бир нерсе бар. Абдуманап Каныбаев агайыбыз 86 упай, анын себептери деген агайга дагы бир жолу рахмат таазим этебиз. Себеби нарыктуулугун сактады, улуулугун сактады, үлгүлүү аксакал экенин өзүнүн оорду менен теманы ачып берип туруп, ошол темадан сырткары өзүнүн нарыктуулугу менен айтышты узатуу жолун бир белек кылып кетти деп ойлойм. Андан кийин Ырыскелди Темирбердиев азамат, алда абдан бир теманы жакшы ачып берди. Анан агайга кайрадан ошол өзүнүн улуу устат катары бир кандайдыр бир өзүнүн сый урматын көрсөтө билди, нарыктуулукту. Андан сырткары жоодо бизде айтыштын өзүнүн маданияты бар, бул толук сакталды.
Ал эми Актилек Кулпиешев деген жигитибиз абдан жакшы темага кирип алып айтып баратып эле, анан темадан тайып кетти. Анан мен дагы бир кошумчалай турган нерсем бар. Бул айтышта калыстарга эч ким ыраазы болгон эмес. Ягай. Анан ыраазы да болушпайт. Себеби мен бир нерсени айтып коеюн, бул жободо айтылгандан кийин, тема берилгенден кийин ошол темадан чыкпай, анан жобонун шарттарын бузбай айтсаңыздар эле, биз сиздерди дайым колдойбуз. Ар бир акын биз үчүн өтө кымбат. Силердин баягы нускалуу өнөрүңөрдү биз ар дайым сыйлайбыз, урматтайбыз, ийгилик каалайбыз. Жакшы. Упайларды кайрадан да бир кайталап коеюн. Абдуманап Каныбаев 86 упай, Рыскелди Темирбердиев 86 упай, Актилек Кулпиешев 77 упай. Жакшы, эми мына бүгүнкү биздин ушул айтылуу Коргол атабызды ачып бере турган, кыргыз элине аттын кашказындай болуп таанылып калган ийнелерибиздин бири мына Чыңгыз Кожошев келип олтурат. Кудай буйруса, Чыңгыздын ар бир сабы, ар бир сөзү өзүнчө бир керемет. Биз ар дайым байкап жүрөбүз. Ансе дагы азыр эми калыстар өстөр калыстыгын берет, телекөрөрмандар эл баасын берет демекчибиз. Ал эми азыр эми мына азыркы мезгилдин өзү жетишкендик ушул экен. Бир тарабыбыз Ошто, бир тарабыбыз Бишкекте туруп сүйлөшүп атабыз. Абдыбал ага, анда сизге кезекти берейин. Коргол атабыз жөнүндөгү көрсөтүүнү көрсөтүп анан акындарга кезек берет болушубуз керек. Калайык калың журт, жагымдуу жаңылык. Ак таңдай акындар ордосунун демилгеси менен ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясы, Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги, Түрксой эл аралык уюму, Кыргыз улуттук Манас театры биргелешип, ЛТРдеги Ак таңдай автордук теледолбоорунун алкагында Алтын комуз байгесине ардалган Ош Бишкек телекөпүрө аркылуу төкмө акындардын айтышы түз эфирдеги тандоо турун баштайт. Июнь айында башталган тандоо сентябрь айына чейин уланат. Тандоо турдан 14 акын тандалып алынып, 30 сентябрь күнү Казакстан, Өзбекстан, Карагалпак, Кытайлык төкмө акындардын катышуусунда Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда Алтын комуз байгесине арналган эл аралык төкмө акындардын айтышы өткөрүлөт. Алтын комузга арналган айтыштагы негизги талап залкарларды эске алып, Арыстанбек, Калыгул, Нурмолдо, Деңижок, Токтогул, Барпы, Бала ырчы Сыдык, Туяк ырчы, Ботобай ырчы, Калмурза, Эшмамбет, Коргол, Алымкул, Осмонкул, Токтонаалы, Исмайыл, Ашыралы, Токтосун, Эстебес, Туганбай, Тайырбек төкмө сыяктуу улуу статтарды баян куруу менен айтыштын наркын дагы да бийик деңгээлге көтөрүү, бабалардан калган баалуу өнөр баркына жетүү. Байге фонду 2 миллион сом жана 500 000 сомдук өрүктөн чабылган алтын ширетилген алтын комуз. Мына кадырман калың журт, жалпыңыздар өткөн жумадагы биздин төкмөлөрдүн упайларына дагы калыстардын берген бааларын толук угуп көрүп алдыңыздар. Ал эми бул жакта биздин калыстарыбыздагы айта турган кептери бар. Анда ошол кыргыз журтчулугубузга белгилүү калыстар тобунун мүчөсү, айтылуу жомокчу Токтошова, сизге сөз кезегин берейин. Өзүңүз эми баштан бери ошо келе атып айта турган акындарга акыл насаат кебиңиз бардыр, ой пикириңиз бар чыгар, кыска айта кетиңиз эми. Кандай жаксыңар, кымбаттуу көрөрмандар жана катышуучулар. Азырынча экранга чыга элек, эми келе тургандарга айтарым. Мына жободо мындай бир жакшы нерсе бар, жаңы жекебиз айтты го, жаңкаң жекебиз. Ошону жободо талаптар бар акындарга. Аткаруу чеберчилиги, кийими, тилинин тактыгы, эргүүсү. Ошол биз акындар ырдап аткан, айтып аткан биздин акындарыбыз, залкарларыбыздын. Алардын култ мүнөзүн бул ачыш керек да. Бул жерде актерлук чеберчилиги дагы мен үчүн, режиссер катары мен үчүн актерлук чеберчилиги, аткаруучулук чеберчилиги көбүрөөк ошону карап атам. Анан мынанда баа коюлганда кээ бир азыр ырдаган бизге катышкан, биринчи баштап катышкандарга айтарым, балды аз койду, көп койду дебегиле. Булчу мен мисалы үчүн 3 жолу, 4 жолу көрүп атам. Үйдө отуруп алчу. Ошондо мен жаңкы азыр айткан актерлук чеберчилиги ошол залкарлардын
талантын, алардын өмүр баянын кеңири ачып бере алган чыгармаларда эч бар алгандыгына бул баа коюп атабыз да. Мына бул жерде мен мындай кагаздарга отуруп алып туруп ошону жазып атам. Мисалы үчүн бирөөсүн айтып атам. Атын айтпай эле коеюн. Өтө жай болуп калып атат. Жаңки эжекебиз айткандай, темадан чыгып кетип атасыңар. Анан жакшылары бар. Кече мына арасынан аябай жакшылар келип атат. Буларга мен каалоом мындай эле. Телевиденияга жакындаганда эле бир сыйра көрө койбой, үйүңөрдө бир жума, 10 күн, 15 күн мурда даярданыш керек. Бул залкарлардын өмүрү шунчалык терең, чыгармачылыгы шунчалык бийик экен. Буларды чыгып эле ырдай бере турганда буларды. Мисалы үчүн Корголду карагыла. Корголду 2-3 күндөн бери кайта окуп атам. Коргол деген эмне деген керемет киши. Токтогул менен болгон мамилеси, баласында көрүп еришип жүргөнү, Токтогулдун неменин Корголдун арманычы, устазын капалып алгандагы. Ушул сыяктуулар эми. Мына барпын ырдаганда бир жерине мен кичине баа бере албай калдым. Барпыны комуз менен ырдады да барпынын эргүүсү жок, жыты жок, даамы жок, билинбей калды. Барпынын ырдалганын байкалбай калды көрөрман катары. Ошон үчүн менин каалоом көбүрөөк даярдангыла. Даяр материалдар, китептер бар экен. Абдуалинин немесинде неме бар? Чоң казынасы бар экен. Утуруп чыгарып атат. Ошолордон алып чыккыла. Биз өтө сонун, негизи жылып атасыңар, өтө жакшы болуп атат. Ийгиликти өтө каалайм. Чындап каалайм. Бар болуңуз. Эң туура сөздөрдү айтып келе атасыздар. Мына азыр Бүйбайша эжеке дагы жакшы өзүнүн пикирин айтты. Токтош агай дагы абдан жакшы пикирлерди айтты. Өткөндө Байша агай менен Кадыралы агабыз дагы абдан өздөрүнүн жакшы кеңештеринде айтканда, негизи бул Алтын комуз байгеси башталганда биз жобону алдын ала бардык акындарга жеткиргенбиз. Ансыз деле мына азыр көрдүңүздөр, биздин экрандан ушул акындар жөнүндө залкарлардын баарын көтөрүп алалы деп акындарга атайын тема берип, алдын ала 1 ай, 2 ай, 3 айдан бери ошол биз ниет кылып келе аткандан бери бардыгы маалыматы бар да бул акындык жөнүндө, кайсы акынды ырдары жөнүндө дагы. Анан азыр Токтош агай айткандай, чындап эле кичине акындарга дагы бир кеңешим, ар бир кийинки чыга тургандар дагы бир аз ошол китепке өңүлүп же ошол акындын тарых таржымалына бир кайрылып коюңуздар, сиздерден өтүнүч. Азыр эми мына эки акын даяр турат, тияктан Чыңгыз инибиз турат, бияктан мына Иса инибиз турат. Экөөнө тең чыгармачыл ийгилик каалайбыз. Оболу ошол Залкар Тоо булбулу Токтогул атабыздын шакирти Коргол акын жөнүндө азын-оолак кыска биздин маалымат бар. Ошону берелик дагы, анан кийин дароо эле ошол бүткөндөн кийин Чыңгыз Аксакал катары анда баштап жибересиң деген ойдомун. Анда оболу ошол Коргол жөнүндө кичине маалымат алып алалы. Акын 1882 жылы Кетмен төбө өрөөнүнүн азыркы Чолпон ата айылдын жогорку жагындагы Акбулак деген жердин айыкты жайыгындагы Назардын кыштоосунда туулган. Атасы досу дыйканчылык, аңчылык кылган, ал эми энеси Үпөл кошокчу болгон. Коргол 9 бир тууган, эң улуу агасы, андан соң 7 кыз катар төрөлүп, энеси уулум жалгыз болбосун деп Кудайдан тилеп жатып, Корголду элүүгө чамалаганда көргөн экен. Энеси жаман айын кептен коргонуп, кой корого кирип, эркек бала төрөгөндө, наристеге Коргол жабышып калат. Негизи бул баланы Суранбайга шерик болсун деп суранып жүрүп тапкан үчүн ага Суранчы деген ысым ыгарышат. Бирок жанагы окуядан улам Суранчы аты аталбай, Коргол атап келишет. Атасы досу Сары Барпы, Каракаш Торгой жана башка күүлөрдү чертчү. Жана атасы Корголдундагы мыкты комузчу болоруна көзү жетип, Ниязалы комузчуга шакирт кылып берет. Устаты Ниязалыдан 1000ден ашуун күүлөрдү үйрөнүп, Кара Өзгөй, Кер Толго, Кызыл Чымчыкты, Керезөн, Сары Барпы, Каракаш Торгой сыңдуу күүлөрдү Ниязалыдан өткөрүп черткен шакирт болуп жетилет. Биринчи устаты Ниязалы болсо, кийинки устаты Токтогул болуп, аны менен 17 жыл ээрчишип жүрөт. Аш-тойлорго барып ырдап баштайт. Андан Курманбек, Жанышбайыш, Кедейкан, Нуржан дастандарын, Кыз Кербес, Шыңгырама, Терс Кайрыш жана башка күүлөрүн үйрөнүп, жогорку чеберчилик менен аткарат. Токтогул карыш болду сөзүмө, кош айнек болду көзүмө. Токомдун жүрүп артынан, Торгой болдум таңшыган. Деп өз өмүрүндөгү анын ролун өзгөчө баалайт. Токтогул Сатылгановдун көз өткөн соң анын көптөгөн чыгармалары ушул Коргол ырчынын оозунан жазылып алынган. Карганы сатып каздалдың, карыган болушосоке, кашымкан сулуу кыздалдың. Айылда бойго жеткенде,
айнектей сулуу кыз болгон, атасындай чалалып, армандуу күнгө туш болгон. Токтогул акындын жалгыз баласы Тойчубайдын каза тапканын, айыл ичинде 20 жаштагы Коргоол гана балаң өлдү деп бап этип салбай, ырдын, комуздун күчү сыйкыры менен каймана козган. Ошондон кийин эки залкардын ата баладай мамилеси башталганы маалым. Кара жаак кайчы тил, канатым токо аманбы? Калайлуу туур башынан, кайгылуу өлүм касынан, токо качырдык жалгыз балаңды, токо араладың гүл менен, адамга жактың тил менен. Сен алыскы соттон келгенче, өзүңдөн ашык болду эле. Аркаңда жалгыз Топчубай, аткардык жалган дүйнөдөн. Пендени пенде билбеген, белгилүү жүрөк зилдеген, билбейт экен кара жер, перзентиң жалгыз Топчубай, бегене болгон дүйнөдөн. Учук өтпөс ийнеден, уулуң жалгыз Топчубай, убайым болбо кейбе, учурдук жалган дүйнөдөн. Жибек өтпөс ийнеден, жибердик жалган дүйнөдөн. Түздөгү коңур саткынча, жаркыра күмүш алтынча, муунуңду бошотуп, жалпа кайын эл турса, жашыба жаман адамча. Коргоол досу уулу Актаңдай акын гана эмес, бир эле мезгилде дастан, жомак айтуучу жана мыкты аткаруучу да болгон. Өмүрүнүн акырына чейин колунан комузун түшүрбөй, насаат ырларын ырдап, кызыл тилди кайраган залкар акын 1962-жылдын 23 майында дүйнөдөн өткөн. Акын өмүрүм, лелин, көрүжүкка жооп, акбакай аттуу бир канча ырларды, күүлөрдү жараткан. Коргоолдун аткаруусунда Токтогул акындын 19 ыры жазылып алынган. Мына ушул Коргоол атабыз негизинен 5тин бири аталган экен. Ниязалы, жеңи жок, Токтогул, Эшмамбет, Коргоол болуп, мына ошол залкарлардын жанында улуу залкар атабыз, Коргоол атабыз ошол 5тин бири деп аталып, Токтогул, Ниязалы аталарыбыздан үлгү алса, кийин өзү Токтосун, Тууганбай, Алтымыш, Кади деген аталарыбызга устат болуп, адан уланып отуруп, мына биздерге чейин жетти. Анда эмес эми бир кезде кемеңгер, Кыргыздын кемеңгер улуу адамы Исхак Разаковго жолукканда айткан экен: Токтогул менин чоң устам, Эшмамбет менен торушкам, кыз келин көрсөм оолуккам, бир көздүн анда соолуткам, кыпкызыл жүзсөм карматкан кыдырго мага жолуккан деп Исхак атабыз чөнтөгүнөн кат кырып күлүп бир кыпкызыл жүзсөмдү сунган экен да. Анан эми кана эми Чыңгызбай кезекти сага берели, Коргоол атабызды ар тараптан ачып бергенге өзүң эми баштайсың да. Айтып коюңуз. Канча кылайсыз? Вакыт өзү эки өңүргө биригип бир 20 мүнөт кезекте журналистчи бирлерди тапшырып кетебизби? Мени карайсың, ошо көзүмдө канда токтойсуң да. Саратандын кечинде анда саламым айтам эфирде. О шекем, санатым айттың кокемдин карачы сары алтын экен эсиңде. Биз дагы сиздердин ээрчип келебиз мынан айтыштын улуу көчүндө. Эң атамды даңктабай тууга эфирге бүгүн чакырсаң, чиркин сыймык бир турат өзүмдө. Эмиң отуруп борбор калаада, оштогуң изаң иниме саламдың айтам санада. Кокемдин айткан кебиндей бүгүн койгулашканга жарада. Өкөбүз болсо кош атпыз, ал Коргоолдой болгон атабыз алтын арткан араба. Жакшылап тартсак биз аны, пайдасы тиет сага да, пайдасы тиет мага да. Эң азастан көргөм өзүңдү сүрдөп калып калыстан, иним эки жагыңды карабаң. Эми касиет бүткөн дарган, кайран Коргоол атамды
Өң айтып тұрсақ жарашат айрықша кепті барынан. Өзгөчө чаян чоқ түлді атүгіл тиш салған екен, тоқомдың өзін қарыған. Тайманбай жүрек бар екен, киргестен атқып алған деп ұққам тоқомдыңдағы санынан. Айтор армандың өткен өмірдің жарымыға қайғы, жарымы ыр. Жарымың айтқан дастан дейт, қокеңдің жарым өмір жатқан сыр. Ой, бүгін ошоның барын айтам деп, опырылып ош жақта кезекті беріп көрейін. Менің исадай болған бөбөгін, бұл кесте чамынып қату жатқандыр. Анда исаны кезек береді, анда исаны кезек береді, анда исаны кезек береді, анда исаны кезек береді. Теши чыққан балаға чайнап берген аш болбойт. Тақшалып қалған ақынға біздей жаңыны салса чақ болбойт. Ерге ұрдавыр құруса, тоқтол бостон шыр құруса, жанындағың олтырған ақсақал қолдойт, қалқ қолдойт. Ең ашсай көрбей жұтсаң да, хад етірбей ұтсаң да, уақыт деген аманат, бөлінген ұшыл уақтан айтышпай кетсем рас болбойты. Тартынба қалың топ тұрса, дарыт сөзің шек болса, көпчілікті қыдыр бар, дарыбай қойыт тоқтолса, ұшқың бол, соңылдан бол, ұйын баңырың жоқ болса, деген ұшыл саптардың айтыптыр қорғолатабыз. Ұйын байылың ұрдайын, ақырында вырдайын, ашкері болбой қатабыз. Айтыр қорғолдың ұрда деп айтты, бізді қанты вырдап қойсық деп түркін ойғы батабыз. Айланайын дос туған, қашымда мұнан олтырған, байкем қолды бұрдай тұр, өбістен ұшындай, қорғолды ұлы ақындың өнерін ұлантып келе жатабыз. Мұна білесіз бір нәрсе, ақынының ырдасын бұл эфирге бір келсе, қорғолды атам чағында, тоқтоғылдай ақындың шакерті болған жанында, Ырларындағың үйренген, көйлеріндағың үйренген, тоқтоғылдай құлпырып, қарачы, күн өткен сайын түрленген. Анда мұны бер өтіп, СССР-дің тұшында, техникаң өскен ұчырда, тоқтоғылдың ырларын жазып алсақ екен деп, Фрунзедей қалаға, қорғол ақынды чақырат, алдында үн жазу үшін апарат, микрофон жана кабелдер, анан техника бар дейт азырақ. Тосқол болбосын деп адамдар аларды сыртқа шығарат. Ешкім жоқ құрыз чоң залда, өнер-пос өнерін қантип қылалат. Қараңыз, жыландай болған микрофон, жыландай болған микрофонды тушынан аны қалтырат. Қомызын чертіп келгенде көсі жақшы шықпайды, көсін начар қалтырап. Анда қорғол атам кеп айтат, ел мені дайым тыңдаған, ел жоқ жерден ырдабайымда дал ұшындай деп айтат. Чын-чынына келгенде, елді жерге барғанда, ачыласың, жанасың, елді бұна жерінде, елім қолдап тұрғанда, ергі бұрдап қаласың. Ергі бербей қойғанда, құдайымдан ұшынтіп, тыншыбай тұрған санасың. О, құдай дилге салғын деп, анан келге барасың. Айтор, жанаған мұнан өзіңіз, пайдалу кептен айтқым бар, пайдалу шықсын сөзіміз. Ошындай болу көбіз ырдашып жатқан кезібіз. Жақшы кептің айтайын, пайдасы сөздер тыйылсын. Дұшмандашу жоқ іште,
кек тамырдан кыйылсын. Кыскасын сөзүнүң айтканда, корголатам эл жоктон ырдай албайм деп турса, эл барда да жокто да жаңгырдай ырдап таштаган байекем өзүң күчтүү кыйынсың. Eyvallah. Анда кезегиңден ала кой, созо бербейм убакты, өз сөзүңдү таба кой. Мен деген мынан иниңиз көп нерсе билбей жүрүбүз. Санат кептен сала кой, өзүңдү колдойм, кубаттайм. Кадырман мына жанагам, ичимде жок жаман ой. Kımırандай sözüңдөн, kımıldagan gözüңdөн, Ақтандың жаңы келгенде, Kokemең айтқан саламы, Қошқоныңдан о сезілген, Садағаң әлі кетіп қалайым, Мұны сарымайда езілген. Kokemdin salbay abanın, Hoş boygan tip kalamın, Dübürtün gördü kalıstar, Düpüldöp yaş balanın. Kokemde yakın bolçuday, Buyursa gelgen gezde varalım. Kokemdin saldım kayrığın, inim ayttın o kettin ayrımın. Men dağı bala günümden, zalkarlardın jaşosun okup жүрөм bayrımın. Жүрөkö saktap gel atam bir kitepтердин ayrığın. Yanın жылнама kılıp sanabay, Жылдызтуу көзгө карабай, akındık kepke salalı. Hazırak tamaşa kılıp alalı. Oy lirika turay degen ıreken, Lirika menen bul geçte bistagın akbakaylarga baralı. Akbakay çertsek bul geçte kalıstarga jagabı. Kokemdin baskan ömürün sen daşı kapı tolturuzun et жүрөктü sananı. Bul geçte 140 yıl bolgon kezi var. 140'tagan kılımga korgoldoy asıl atamdın. Tuğandar ketele bersin kabarın. Bolboson akındıktın ak biri, O korgoldun anık sürögön. Bolboso kolunda bilik barlardın, Kokem gimisinen tilegen. Hakikat aytkan jagынан aytılуу tokom jengi jok. Anandan keyin pireleң, kalыстыктан тайганга melek kaşayta çakkan tileleң. Akındık degen bul özü, hakikattın jarçısı. Bul jagынан alganda, asılım atam korgolum, timeleң akındıka güneleң. Emin anın kança kitep jaskanın, kança günü baskanın. El menen jurtun köp bilet, anın önörünün neçen bir gazınası jatkanın. Aytış gerek bul kesten örnek eken bizderge, aytışka çıksak okendin. En alamdan gelgen ne bir ört saptardın biyin tapkanın. Aytışa gelgen akındın timele çalağından çapkanın. Özü karşıkırday gayrat kişeken, kamdantpay varın o kapkanın. Oy başkanı jaman dey albayım, Rotnak tök mölüktün, baykasan korgulatam görüttür. Oşoň agar beleň atkan aktanın. Oy Amantay ustat aytkanday,
İsa tokomdan қалған қазына kokemde bарын jastırgan uşul jagın jakşı ayttın. Jakşı aytmak turbay kaşka ayttın. Bolboso kokemden kalsa жазылбай қазынасы kemimek. O gebir ödördü süybös janдар var. Koken emne bolup tur tokoңдун özün. Oy jermek. Қазына жетпей қалғанда қайран біздің жүректер қайғыдан ошол ермек. Андықтан дағы бір тазим қылалы, ұстатын сыйлап алғанын. Ұстатын үшін бұл оке, чақырса бор-бор қалаған ішін таштап барғанын. Өс баласындай көріп тұра түгіл тоқомдан қалған балдарын. Geçekin Osman kulgalık alım kul, Katarlaş birge жүргөндөр аябай сыйлап ардагын. Аларда сезип ай чүкен корголдун айтыштагы салмагын. Айтор, о көкүрөккө барысын түйүп келе жатабыз. Корголдой асыл ың атадан, ошо коргошун саптын калганын. Исадай болгон бөбөгүн Buyursan iyilik candayt önörün. Keçeki şegem aytıp ketkendey, geçeki toktosun menen tuğanday. Kadimeden ahtan var, alar atamdın çıkıp artınan önörgö жүргөн budanday. Kebirö şaşıp ketiptir, oy artınan biri kuğanday. Okusan anın saptarın, ar birin açık aytıptır, togo tercerin gepterin timele kıl menen kandı buğanday. Senin bilgenin bolsoň aytyp ber, ustattın aytkan şakirtke sındarың eken, tuz açı, dilim elestep görçü buğanday. Bana geldi anda İsa. Başlayalım. Жан дүйнөсүң адамдын көрүнүп турат каректе. Ар бир адам бейиштик ыйманы болсо да некче. Эргип сонун ырдайлы, кандай айтыш болорун эчак эле эзели жазып өткөн калемче. Ананда жана кеп айттың, тамаша жакка бургун деп. Жакшылап ырдап туралы корголдой болгон акынды адашпай туура даректе. Эмоцияга алдырып аша чаап кетпейле. Бабаларыбыз айткандай адамдын көркүң адептең. Өзүңүз мынан айткандай эл деп жүргөн ал инсан. Элибиздин карачы түйшүгүн тарткан жан инсан. Кудайым бизге буйруган, тарыхта калган ал инсан. Токтобогон төккөн дейт, эриги ырдап өткөн дейт. Жакшыларга жаккан дейт, жакшылар менен баскан дейт. Анан шакирттерге не дейт. Коргоол атам кезинде мынтип айткан сөзүндө. Жүрөгү тайкы жаш болбо. Тейтеңде бичип мас болбо, тепкилешем тепкелпектеп да теңиңден такыр пас болбо. Өксүсөң дагы өлбөйсүң, эгерде түшсөң ак жолго. Девырдаган экен атабыз карачы үңүгүттүп айтып ак жолго. Кабырда бейпил жаткандыр, өзү жашаган үчүн ак жолдо. Не бир жандар бар, алар элди такыр ойлобойт. Айвандай болуп жашашып бүт өмүрдө жеп ичкен. Караңыздан да коргоо бул. Калкым деп жашап ырдаган, калкымды гана сүйүптүр. Ырдаган экен дүйнөдөн. Кудай жок деген заманда Кудайдың эскертип ырдап кадамга карачы корголдой болгон атабыз жаратканым орун берсе экен жаннатынан бейиштен. Эл үчүн жашоо бул башка да, эл үчүн өлүү бир башка.
Корголдой болгон атабыз элге күйгөнүн айтып жатабыз. Муну далилдеп көрсөк карачы төккөнүнөн ырдашса. Көп нерсени жашоодо ойлонуп жүрөт эр киши. Мухиттей камга чөмүлөт таң ала тоого тең киши. Элим деп күйүп жангандар, алар чейиттикке кардарлар. Корголдой болгон атабыз керекпиң эл үчүн жанында келет бергиси. Аларды кылган бактылуу эл кызматын келиши. Жараткандын өзүнөн даңал кубаты дем күчү. Анан дагы айтарым, эл деп жүрүп карачы түйшүктөргө батыптыр. Элди такыр ойлобойт да деңгели төмөн кен киши. Пайгамбарым айткандай, жараткан үчүн маанисиз иштерди кылса бир адам, ал кулунан Алланын түңүлгөнүнүн белгиси. Анда байкем караңыз, Коргол деген атамдын чыныгың аты Суранчы. Бул жагын өзүм айтайын, айтты деп байке кубанчы. Апасың 50 жашка чыкканда, боюна бүтүп караңыз, уялып жүргөн экен да көчөкөйгө чыкканга. Анан кой короодо төрөптүр. Кой короодо караңыз, ошентип бул дүйнөгө келиптир. Азыр болсо биздерчи төрөт үйдө төрөлүп, таңак шейшепке бөлөнүп, түркүн кийим кийинип, жаш балабыз жасанып. Коргол болгон атабыз кой короодо төрөлүп, корголдун баары жабышып, ошентип Суранчы деген аты да унутта калып калганго Коргол деп кеткен аталып. Анда байкем өзүңүз, мен жанаң айтып өткөндөй байкап турган кезиңиз, мен деген илимсиз бир инеңиз, сизге берем кезекте токтобостон төгүңүз. Элибизди бүгүн бир маалыматка байытып, жаркылдап өмүр кечиңиз. Бар болгула акындар, мына калганды калыстар өзү таразалап алат. Жакшы Чыңгыз дагы сонмурдап берди. Мына жаш биздин келечек муун Ыса дагы өзүнүн дараметине жараша ырдап берди. Эми кыска Байшагай Коргол жөнүндө айта турган, айтыш жөнүндө айта турган кебиңиз болсо, билинбей биздин убакыт дагы соңуна келип калды. Өзү акындардын арасынан Коргол ырчы уникалдуу, артыраптуу инсан болгон экен да, талантка бай. Мына аксыдан кийин ошо Кетмен төөгө барганда, ошол жерде Керимбай энесине жана чоң той аш берип аткан экен. Ошол жерде бүт акындар болуптур. Ниязалы, Жеңи жок, Токтогул Эшмет бар тең. Ошол айтышта ушу Айчүрөк деген зайып баардыгын тең баягындай жыгып аттыр да. Өр менен, акындын өнөр менен. Ана ошондо айтышыптыр, бир болсо ушул Коргол унутат. Корголго кезек берели. Дегенден чынында ол аял ырдашып атканда, айтышып атканда көп одоно сөздөрдү ашырып, баягындай кошуп жиберишкен. Коргол аны ушу неме менен Айчүрөк менен чыкканда ошол ишке жарап турат азамат. Себеби Корголдун чыгармасында бар ар кандай нерсени бул киши кагаз короп эле ачык айткан киши болгон да. Анан ошо Коргол ошол жерде утуп Айчүрөктү. Анан Кетмен төрөнү бүтүндөй атак даңкы жайылган экен ошол жерде. Эң сонун айтып бердиңиз. Кадырман калың журт, мына өзүңүздөр бүгүн биздин түз эфирдеги Ош Бишкек телекөпүрөдө Актаңдай теле долбоорунун алкагындагы Алтын комуз байгесине арналган акындардын тандоо туруна күбөдөр болдуңуздар, акындардын айтканына да күбөдөр болдуңуздар. Биз болсо бүгүн ушу менен коштошобуз. Шекербек, Бүгүн мына айтылуу Залкар атабыз Коргол ата жөнүндө Бишкектен Чыңгыз Кожошев, Оштон Ыса инибиз мынакей айтып ырдап беришти. Эми аларга калыстар өз баасын берет. Ал эми урматтуу телекөрөрмандар, биздин көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Кийинки ишембиден жолукканча аман туруңуздар.